Акжар айылындагы көчөлөрдү жарыктандыруу маселеси көп жылдардан бери жыйындарда козголуп келген. Бирок жергиликтүү бюджетте каражаттын жетишсиздиги бул маселени чечүүгө кыйынчылык жараткан. Түнкүсүн көчөдө басканда жарыктын жоктугунан айыл тургундары өздөрүнүн, ошондой эле балдарынын жана жакындарынын коопсуздугуна карата олуттуу ыңгайсыздыктарды жана ишенбөөчүлүктү сезип келишкен. Жергиликтүү тургундардын айтымында көчө жарыгынын жоктугу айылда мал урдоо, ар кандай кылмыштардын мүмкүн болуу тобокелдиктерин жараткан. Окуялар болгон күндөр болду. Например, мына тротуарда чекеге чыгып бараткан караңгыда машина уруп кеткендер болду. Кээ бир жерде балдар бири-бири мушташкандар болуп калган. Жарык чыккандан бери жакшы. Кыйлоочулар баары жок катары болуп калат. Вот айылдын башынан эмеси четине чейин баары коюлду. Ичкерки точкаларга да коюлду. Эң жакшы ичкерки точкаларда да ар бир мындай бала чакалар топтолуп бир турган жерлерге коюп жакшы болуп калды. Көчөлөрдүн жарыктандырылышы өзгөчө мектеп окуучуларына жакшы шарт түзгөн. Кыш мезгилинде көчө жарыгынын жоктугу кырдаалды ого бетер начарлатат. Анткени экинчи нөмөттү аяктагандан кийин мектептен чыккан окуучулар караңгыда үйгө жөө барышат. Ал эми мектепке таң эрте барууда башталгыч класстын окуучулары сөзсүз бир адам жеткирип барчу. Мындан сырткары сабактан кийинки кошумча иримдерге катышкан балдарга да ыңгайсыздык жаратып келген. Эми өз билимин жогорулатып, каалаган мезгилге чейин окууга мүмкүнчүлүк түзүлгөндүгүн мектеп окуучулары жана мугалим белгилейт. Негизинен Акжар айылында мурунда жарыктык жок болчу. Жакындан бери жарыктык пайда болуп, бизге өтө чоң пайдасын берди. Себеби биз кышкы учурунда ушул мектепке келип атканда 7:30 өтө караңгы болчу. Жана да жаш балдарыбыз келе албайт болчу. Аларды биз кошо ала кетелек. Жарыктандуу киргенден бери көчөлөрүбүздүн баары жарыктанып, жада калса кичинекей бөбөктөрүбүздөн бери өздөрү келе баштады. Эми чоң балдар ага билинбейт. Бизде ошондой эле ой класстан баштап 11-класска чейин 350-400гө жакын окуучу билим алат. Эрте менен айрыкча кышкы күндөрдө, анан түштөн кийин кружок сабактарыбыз бар. Ошолордон кетип атканда 6-7ден кийин караңгыда калат эле. Ата-энелер алып келип, алып кетет эле. Ошол кыйынчылыктан мен оюмча кутулдук деп эсептейм. Акжар айылынын демилгелүү тобу жана USAID'тин жигердүү жарандар долбоорунун ортосунда ар тараптуу кызматташуу келишимине кол коюлуп, демилгелүү топ жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы тургундардын көчөлөрүнүн жарыксыздыгына тынчсыздануусун тастыкталып, 94% жашоочулар бул маселени чечүүнү колдошкон. Айылдагы көчөлөрдү жарыктандыруу долбоорун ишке ашыруу үчүн 2 миллион 600 миң смета белгиленип, айыл тургундары 650 миң, ал эми айыл өкмөтү 452 миң акча каражатын бөлүп, иш кагаздарын толук бүтүргөн. Бюджети 2 миллион 600 миң сом болгон. Общий бюджеттик сметалык баасы ошончо болгон. Калганын проекти көтөрүп жасап беришти. Аябай жакшы сапатта болду. Эми анау прожекторлордуки гана жакшы деп өздөрү тандашкан. Темир турбалары, проводдору российский болду. Булар талап кылган нерсе келди. Себеби ошондой текшерип алынды да. Жаңы долбоордун негизинде элет жериндеги 10 көчө толугу менен жарыктандырылды. Кара жумуштун көпчүлүгүн ынтымактуу айыл тургундары ашар жолу менен бүтүргөн. Элеттеги көйгөйдү чечүүдө USAID'тин жигердүү жарандар долбоору айыл жашоочулары үчүн туура багыт көрсөткөндүгүн белгилешет. Исхак Туратбеков, Гайбулла Авазбек уулу, Ош ТВ.